Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан эки дарыгер программасы. Бүгүн биз гастроэнтеролог циклын улантууда. Бүгүнкү биздин коногубуз алтын кыз Элдиярова. Биз талкуулай турган тема бул абдан актуалдуу тема болуп эсептелет. Себеби акыркы убактарда жаштардын арасында ушул оору абдан күчөп жатыптыр. Язвенный колит деген бул эмне деген оору, ошонун баардыгын биздин дарыгер гастроэнтерологдон сурайлы. Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө бир аз түшүндүрүп айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Мен Элдиярова алтын кыз Элдияровна. Мен Улуттук госпиталда гастроэнтеролог дарыгер болуп эмгектенем. Бүгүнкү биздин язвенный колит деп айтып атабыз. Бул эмне деген оору? Дегенде ушул жөнүндө түшүндүрүп көрсөңүз. Язвенный колит деген бул жоон ичегиде жара пайда болуусу да. Бул оору менен көбүнчөсү ошо бизде эки пик заболевание деген бар. Биринчиси бул 25-35 жаштагы бейтаптар ооруйт. Мындай жаштар ооруйт да. 25-тен жаш курак да. 25-35. Жана ошондой эле бул оору бир 55-65 жашта дагы мындай жолугушуусу мүмкүн да. Ошондой эки пик деп коет. Ошо жаш кезинде оорубай эле жүрүп эле баягы возраст өткөндө дагы бул оору кармап калышы мүмкүн да. Эфирден мурун сиз менен кичине сүйлөшүп калгам да. Сиз айттыңыз да, бизде жаштарда аябай көп кездешип атат депчи. Эмне себептен деп ойлоп атасыз? Негизи бул язвенный колиттин бул оорунун эмне себеп алып келип атканы белгисиз да. Бул ошондой эле өнүккөн мамлекеттерде деле белгисиз эмне алып келгенин дагы деле изилденүүдө дегендей. Бирок фактор риска деп коет. Эмне спровоцировать этиши мүмкүн? Ошолордун бир механизми бул аутоиммунный оору деген десек болот да. Аутоиммунный деген эмне? Мында сиздин өзүңүздүн организмиңиз өзүңүзгө каршы чыккан убакта булдай состоянияларда эмне болот? Бизге антиген антитело комплекси пайда болот. Жана ошого биздин организм ответный реакция берет да. Ответ мындай жооп берет да, жооп кайтарат да. Өзүбүздүн организмден туура эмес нерсе чыгып, анга жооп берип, анан ошондон өзүбүздүн ичибизден мындай күрөшүп баштайт да. Повреждать этип, ошондон улам акырындан неме кылат, жарага алып келет. Бул язвенный колит дегенде бул только так жоон ичегини повреждать этет да, башка органдарга эметпей калбайт. Тийбейт. Только жоон ичеги болот. Биринчи бул башталганда, бул оору башталган. Жана ошондой эле аутоиммунныйдан башка дагы бизде туура эмес тамактануу дагы алып келиши мүмкүн. Ошондой эле баягы бат жасалган тамактар биз азыр көп жеп атпайбызбы? Фастфудтар деп коет, шаурма, гамбургер же бат эле жасалган тамактарды көп жейбиз да. Ошолор дагы газировкаларчы, мисалы үчүн кола, фанта биз жакшы көрөбүз. Болушу мүмкүн. Азыр деген жаңы чыкты, аябай популярный болуп калды. Энергетик деп коебуз, нитро, көп калам да. Бул дагы мен дагы ойлойм, бул нерселер дагы бирден бир себеби да болушу мүмкүн. Анткени үчүн бизде акыркы убактарда бул оору абдан көбөйдү да. Бул абдан көбөйдү. Анан ошол эле учурда жаштар көп ооруп атышат да. Мурун аз-аздан эле кезиксе, азыр өтө көп кезигип атат. Клиникалык белгиси кандай ошондо? Эгер пайда болсо бул оору кантип сезе алат адам? Эң биринчи очередь бул ич өтүү.
ичөтүү. Бул язвенный колиттин баягы степендери болот деп коебузбу, жеңил түрү, орточо түрү жана ошондой эле өтө тяжелый түрү болушу мүмкүн. Эң биринчи симптом клиникада бул биринчи ичөтүү. Эгерде сизде экрандан көрүп отурасыздар да, өзүңүздөрдү да тестирлөөсөңүздөр өткөрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерде 1 айдан көп уже ичиңиздер өтүп атса, эгерде ошол ичөткөк менен примесь ошонун ичинде кан, ириң, жана ошондой эле слизь эме пайда болсо, анда сиздерден суранып кетет элем, адиске, дарыгерге кайрылыңыздар сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле ичөткөк болот, анан оорутат, ичиңиздерди оорутат да. Көбүнчөсү ичтин ошо айтып коет го туалетке барганда. Тенезм деп коет биздечи. Тенезм деп коет. Аябай туалетке баргың келет, анан барсаң бир аз эле чыгат да. Мындай болуп. Анан дагы ооруйт. Анан ооруйт, ичти оорутат. Анан билесиздер, эгерде кан аралаш чыкса, бизде кан аздуулук пайда болушу мүмкүн. Кан аздуулук болсо биздин шайыбыз кете баштайт. Ошол эле ичөткөк менен баардык жакшы бизде микроэлементтер, баардык нерсе жакшы, жана микроорганизмдер деп коет, бактериялар, бизде да жакшы бактериялар бар да, ошондой баардык нерсе чыгып кете берет. Ошондон улам адам арыктап, тамакка сиңип. Канча периодда арыкташ мүмкүн? Бул дагы ошо жана степенине жараша. Эгерде 1-2 айда мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Эгерде көп жыл тынбай эле туалетке бара берсе, адам арыктайт да. Анан нервный да болуп калышат. Өтө нервный болуп, анткени үчүн тынбай эле туалетке барышат. Күндүзү барат, түндөсү барат, оорутат, тамак жакшы жей албайт, аппетити жок болуп калат. Эгерде мындай кан аздуулук болсо, тамак жегилери келбейт дегендей да, аппетити жок болот. Ошондо анан жакшы уктабагандыктан, туалетке бара берип уктабагандыктан больной нервный да болуп калат да. Анан кээде эң основной ошо симптомдор ошол болот. Ичөткөк, карасаң, эгерде туалетке баргандан кийин карасаңыздар да болот да. Өзү бейтап айтат, менде ошо туалетке баргандан кийин кан чыгып атат, ириң чыгып атат, же былжырлар чыгып атат дейт мүмкүн да. Ошон анан мен арыктап атам дейт. Ошо 1 айдын ичинде арыктап кеттим, кечке ичим өтүп атат дейт. Ошондой эгерде ошондой мындай клиника өзү деген ар күн, 1 айдын ичинде күнүгө бул 1 айдан көп уже ичөткөк пайда болот да. Билесиздер, бизде острый да болушу мүмкүн. Жанагындай острый кишечный инфекция дагы болушу мүмкүн да. Бирок хроникалык ооруга кирет. Бул курч ооруга кирбейт, бул хроникалык ооруга кирет да. Ошондуктан бул симптомдор сиздерде өмүр бою болот. Ошондуктан убагында кайрылып, өзүңүздөрдүн эгерде ушул симптомдор боло турган болсо, бизде диагностика деп коебуз го, колоноскопия дейт. Бизде аппарат менен дегенде адиске барыш керек, гастроэнтеролог болобу, терапевт болобу, үй бүлөлүк дарыгериңиз болобу, бул оору кайрылыш керек. Бул не только 20-25-35 болушу мүмкүн. Бул кичинекей балдарда да кезигиши мүмкүн да. Бул өтө мындай кээде эле кезигет, бирок кичинекей балдарда да кезигиши мүмкүн да. Ошон үчүн эгерде ушинтип ичөтүү болсо, же педиатрга кайрылууларыңыздарды суранып кетет элем да. Диагностика деп сөздү баштап калдыңыз. Колоноскопия кылыш керек. Бул ошо инструментальный диагностика дейбиз го. Инструментальный диагностикада сөзсүз колоноскопия деп коет. Бул жанагы биз шланги жутуп атпайбызбы? Гастроскопия кылып шланги жуткандай эле, ошондой эле сыяктуу эмеси менен, камерасы менен эметет да, көрөт да, жоон ичегини көрөт. Ошол кээде, мисалы үчүн, кээде бул оору сөзсүз түрдө биринчи көтөн чучуктан башталат. Көтөн чучуктан башталып, анан эгерде дарыланбай ушинтип жүрө берсек,
анда жүрүп баягы өйдөгө кетип деп коет, баягы субтотальный дейт, сигмовидный кишканы, анан кийин баягы өйдөлөп, анан кийин даже жанагы сокур ичеге чейин жетиши мүмкүн да. Бул тотальный болуп эсептелет да. Бул канча баягы көбүрөөк жабыркаса, ошончо баягы эменин бейтаптын состояниясы оорлошот да. Эгерде баягы прямой кишкадан баягы кан ашы мүмкүн. Бизде кээде баягы ушундай случайларда болуп калып атат. Бир аз баягы көтөнчү жугунан эле канап баштаса эле, сизде геморрой бар экен, болду жарып экен, сизди операция кылып алсаш керек дейт да. Операция кылыш керек дейт. Биз биринчи сразу эле баягы бейтапты операцияга алыштан мурун баягы биздин хирург адистерибизге да кайрылып кетет элем. Сөзсүз түрдө колоноскопия же иригоскопия деген баягы эмелер аппараттар бар, ошолор менен көргөнүңүздөрдү суранып кетет элем да. Мындан башка методика жок диагностика үчүн. Жалгыз гана колоноскопия. Колоноскопия, иригоскопия же болбосо кээде биз рентген өтсөк да болот да. Тиги эме деп коет. Контрастный кишечник барий менен өтсөк дагы болот. Бирок же болсо жанагындай эме сыяктуу кишечникти сыртынан да тартсак болот да. Тартсак болот, бирок колоноскопияда бул метод менен биз биопсия алабыз. Ошол эгерде жараны көрсөк, кээ бир жерден жараларды көрсөк, биз ошол жактан материал алабыз, биопсия деп коет. Анан биз гистологияга анализге жиберебиз. Бизге ушул анализди тастыктап берет да, гистологторубузчу. Ошон үчүн колоноскопия өтө абдан жакшы метод. Бизде мисалы үчүн колоноскопия туура диагноз коет, туура коюуга бизге жардам берет да. Же бул крон, кээде биз ошо язвенный колитти биз крон оорусу менен дагы айырмалашып, дифференциальная диагностика деп коебуз го. Ошондо биз крон оорусу менен дагы дифференцировать этсек болот да. Бирок айырмасы эмне? Вот мен айткандай, язвенный колит только жоон ичегини жабыркаса, крон оорусу бул биздин оозубуздан баштап стоматиттер бар, билесиздер да, кээде стоматит эле чыга берет. Анан ошондой больнойлорду изилдесеңиз, эме кызыл өңгөчтө дагы ошондой жара болушу мүмкүн. Ашказанда болушу мүмкүн. Мындайча айтканда, баардык тамак сиңирүү эмелеринин баарында, жолдорунда, системасында жара пайда болушу мүмкүн. Кээде биз көрүп калабыз, жаш балдар крон оорусуна жабырып калгандар. Бир пациент бейтапты көргөнбүз, эмесинде, кишечнигинде 1 метр аралыкта мындай жараларды да көргөнбүз да. Булар ошо больнойго дискомфорт болот, тамак сиңире албайт, постоянно ошо туалетке бара беришип, өтө качество жизни деп коет, ушуну дагы начарлатат да. Анан ошондой эле биздин общий анализ крови деген бар. Мында дагы эгерде мисалы үчүн кан чыга берсе, анемия болушу мүмкүн. Биохимиялык анализдерибизде альбуминдердин составы, белоктун составы азайышы мүмкүн. Жана ошондой эле башка органдарда жабыркашы мүмкүн да. Ошентсе дагы мен дагы бир жолу айтып коюңузчу деп суранам сизден. Себеби дегенде биз деген жакшы көрөбүз го, баягы самолечение дегендичи. Мисалы үчүн сиз айттыңыз, көп ичим өтөт депчи. А биз болсо, мен жаман нерсени жеп алган турбаймынбы, же болсо отравление болгон турбаймынбы деп биз мисалы үчүн дары ичишибиз мүмкүн да. Ошондой ичип өткөн дарылар жардам береби бул убакта? Бул убакта ичип өткөн, мисалы үчүн лопирамид деген дарылар бар го, ичип өткөнсө токтотуп койгон. Мындай бул дарыларды колдонбогонго чакырат элем. Анткени үчүн бул оорунун өзүнүн мындай өзүнчө дарылары бар да. Мындай дарылары бар, схемасы бар. Бул дагы ошо биз диагностика кылганда ошого жараша анан лечение кылып баштайбыз да. Мындай 5А препараты деп коет. Бул мисалы үчүн сульфасалазин, мындай эгерде мисалы үчүн көтөн чучукта эле болсо,
биз жанагындай свечаларды месалазиновый свечи деп коет. Ошол свечаларды колдонсок болот. Же болбосо микроклизма деп коет, клизмаларды жасашат. Бул деген биринчи эгер тапсак бул ооруну баштапкыда дарыгерден туура дарыланып, анан ал сизге дарыгер өзүнүн схемасы менен дарысын жазып берет. Кээ бир учурларда, если тяжелый состоянияларда биз гормоналдык терапияны дагы колдонобуз да. Ошон үчүн бул ооруну өзүңүздөр эгерде ичиңиз көп убакыттан бери ичиңиз өтсө, эгерде ичиңиз постоянно ооруса, же туалетке баргыңыз келип эле, анан кийин баргыңыз келип, бирок барсаңыз эле ректальный плевок деп коет да биздечи, медицинский эме болгондо кичине эле чыгып, же кан же ушундай эле чыгып, ириң же чыкса, анда ошо өзүңүздөрдү өзүңүз дарылабай, дарыгерге кайрылып, ошол ооруну исключать этип деп коебуз го, ошону суранып кетет элем да. Анан мисалы үчүн бейтаптарданчы сурайбыз да кээдечи, бул эмеси кандай болот дегенде, жанагындай биз шорпону кайнатабыз го. Шорпону кайнатканда бир чийгөөгү деп коебуз. Ошону албай койгондо мындай аябай кир болуп калат, шорпобуз аябай кир болуп калат. Ошого эле кан, ошого эле мындай ириң аралашып эметкенде ушундай өң ушундай сыяктуу болот да, өтө кир бир мындай мутный болуп чыгат. Бейтаптан сурасакчы, ушундай болушу мүмкүн. Ошо профилактикасы барбы? Канткенде өздөрүн коргоп калышат бул оорудан? Ошо мындай профилактикадан да баягы эле биздин туура тамактануу, өтө ачуу тамактарды жебегенге, азыр көрүп атасыз, мындай кафелерде, ресторандарда же тамактарда өтө көп жанагындай приправаларды кошушат, мындай добавкаларды ар кандай. Ушундай нерселер дагы акырын алып келиши мүмкүн да. Острый, мындай ачуу тамактар дагы, же өтө майлуу тамактарды, же ошол эле убакта мен айтпа энергетиктер туура эмес, токсический да болушу мүмкүн да. Ошолор дагы акырындык менен алып келиши мүмкүн. Стресс дагы өтө алып келиши мүмкүн да бул ооругачы, себепкер. Сиз айттыңыз го, ич өтөт деп, ичи катыган болобу? Кээ бир убакта ич катыдабы, башында мисалы үчүн сиз туура айттыңыз, мен унутуп калыптырмын, ошол кээде ич катышы мүмкүн. Ошол ич катуудан улам өзүбүздүн стенкаларды повреждать этип, жоон ичегини ошентип жүрүп отуруп, андан кийин ошондой язваларга да алып келиши мүмкүн. Себеби дегенде мен эстеп кеттим да, бир бейтап ошо туалетке барса, чоңуна барса, мисалы үчүн, кечке отура берет да, чыкпай элечи. Ошентип айтып калды. Ошону эстеп кетип анан сизден Сиз туура айтасыз. Бул дагы ошо көпкө чейин ич катыгандык дагы убакыт кийин жүрүп отуруп ушул ооруга алып келиши мүмкүн. Баары токсин да, бул деле бул дагы токсин болот, уу болот да, мисалы үчүн бул нерсе менен баардык уулуу заттын баары бизге чыгып кетет да. Анан кийин бизде эгерде ушундай көпкө чейин запор болуп, ошол токсиндер сиңи берсе, ошол эмеге, ичегиге жүрүп отуруп, ошондон дагы болушу мүмкүн да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат, абдан мындай коркунучтуу бир оору жөнүндө айтып бердиңиз. Бул сиз айткандай коркунучтуу болот, анткени үчүн бул ошо биз дарылардан башка дагы биз ошо хирургический дагы лечениясы бар да бул оорунунчу. Бирок кээде кишечникти дагы кесип койгонго дагы эмелер, состояниялар жетет да. Ошон үчүн бул оору өмүр бою дарыланышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол эле ремиссия деп коет. Анан кармап калган, обострение, анан ремиссия деп коет. Ошондой состояниялар да болот да. Ошон үчүн бул ооруну өткөрүп жибербейбиз абзел, анткени үчүн бул кийин отуруп рак ооруларына алып келиши мүмкүн. Анан дагы эмне айтып кеттим. Бизде мисалы үчүн Кыргызстанда биздин бейтаптар, мисалы үчүн, ошол эле Японияны алып көрсөк, ошол эле Германияларды алып көрсөк, ар бир жылда
биздин аларда жыл сайын баягы гастроскопия деп коет, шланги жутуп же колоноскопия ошол методдорду как профилактика катаруу өтүп койсок да жакшы да, особенно ушу баягы 40тан өткөндө, баягы улгайган кезде же болбосо генетически да предрасположенность болушу мүмкүн, баягы өтүшү мүмкүн да тууган тушкандан. Эгерде сиздин ата энеңизде, бир туугандарыңызда кандайдыр бир мындай кишечник оорулары болгон болсо, ичек оорулары болгон болсо, же ошол эле ашказан оорусу, башка оорулар болсо, ушул бейтаптарды ошо баягы убагын мындай профилактика катаруу адистен баягы өтүп коюш жакшы да. Баягы баардык оорунун алдын алганы жакшы да, өткөрүүгөндөн көрөкчү. Ошон үчүн биз деле мисалы үчүн биздин бейтаптар пока баягы ооруп, ичи ооругунчакты өтпөйт ошол метод эмелердичи, колоноскопия, иригоскопия деп коет. Баягы өзүбүздүн жаныбыз кыйналганда гана, эгерде дарыгер айтса гана өтпөсөк, өзүбүз билип, өзүбүз мындай профилактика катары эч качан өтпөйт экенбиз да. Мындай уят катары көрүп дабыз да, эми баягы көтөн чучуктан кирет десе мындай арданабыз да. Анан ошон үчүн арданбай эле эме болсо керек да, эми дискомфорт болуп. Конечно, дискомфорт болушу мүмкүн. Ошон үчүн бизде азыр эгерде сиздер коркуп, бул эме бул диагностика бизде оорутат деп корксоңуз, бизде азыр Кыргызстанда деле обезболивающий медикамент анестезия менен баягы сизди уктатып коюп, анан кийин ушул диагностиканы кылат да. Бунун эгер жашырын болбосо, баасы аябай кымбат эмеспи же кымбатпы бул диагностика? Диагностиканын баасы өтө деле кымбат эмес. Эми баягы бир аз кичине болушу мүмкүн. Сиз кайсыл жактан өтөсүз? Бул сиз мисалы үчүн мамлекеттик мекемеден өтсөңүз болушу мүмкүн. Же частный, азыр баягы частный клиникалардан бир 3000 сомго чейин барышы мүмкүн. Ошо анан кийин корксоңуздар суранып кетилем, ошо анестезия менен эле дарыгерди сурансаңыз, өзү ошол эме менен обезболивающий менен жасап, анан өткөргөнгө жардам берет. Сиз уктап турасыз, уктай берсе, сиздин диагностика кылып, анан акырын чыгарып, анан заключениясын берип коет да. Ошон үчүн коркпоңуздар. Пропофол деп коет, пропофол деген эме анестезия бар. Ошол менен эле кыска эле мөөнөткө уктатат сизди. Анан бүткөндө алып коет, болду, сиз ойгонуп каласыз. Эч коркпостон өтсөңүздөр болот. Өтсөңүздөр болот. Менимче сиз мынтип аябай жакшына түшүндүрүп бердиңиз да. Биздин көрүүчүлөрүбүз түшүндү болуш керек, ишенип калышты. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөрүбүз, алдын ала ар бир ооруңар болсо, алдын алган бул эң жакшы профилактика болуп эсептелет. Биз менен биздин дарыгер гастроэнтеролог алтын кыз Элдиярова болду. Мен Жетимишева Бегимай, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө. Чоң рахмат.